Бул жарнамабыз очкилер жөнүндө болот. Туугандар, азыр баарыбыз телефон тиктейбиз. Уйкудан турганда дагы бети жуубай телефон карайбыз. Кечинде саат 1-2ге чейин телефон карайбыз. Кары жашы жада калса жакында жаңы туулган бөбөктөр да телефон карай турган болот окшойт менимче. Ошондуктан азыртан алдын ала зренияны сакташ үчүн бир аз ден соолукка дагы көңүл буруңуздар. Мен азыр мына Кадамжай шаарында военкомат, бул жерде Домбутан мына бурчунда очкилер сатылуучу дүкөнүнүн алдында турам. Ушул жерге келип, очкилерди алып кетиңиздер, сиздерге жасап берет. Больницага барып текшерилсеңиздер да ошолор кагаздардын карап жасап берет. Кыскасы, издеген бардык очкилериңиздерди табасыздар. Эртең 10 жылдан кийин анан зрениялар эмне болуп калат деген ойлор келиш керек азыр. Мына аппараттар менен жасап берет заманбап. Халаттар сатылат. Биз сиздерди күтөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Баткен облусу Кадамжай району Пүтөнүк көчөттөрдүн мекени деген жерде турабыз. Жаз келди, баарыңыздар көчөт аласыздар. Көчөттөрдү ишеничтүү жерден алгыңыздар келет. Бул жак бир көргөзүп койгон. Мына напротив гараж. Гараждын устакана. Устакананын бул бетинде ассаламу алейкум. Ушул Өмүр акебиз болот. Чыныгы дыйкан киши. Ушул кишиден азыр кыскача бир аз маалыматтар алабыз. Ушул жерди сунуштайм сиздерге. Өткөндө катталуучулар суранган элеңиздер, ишеничтүүрөөк жерди көчөттөрдүн мекени тарчы деп. Мен башка жерлерден деле алсаңыздар болот. Мен өзүм аракет кылып таптым. Өмүр акебиз канча жылдан бери алектенесиз Өмүр аке? Көчөт менен 2000 бул жак карап сүйлөбөрөз. Мен өзү көчөттө чоң эс тарткандан эле биз көчөт менен көчөттүн арасында өскөнбүз да бизчи. Азыр 2000-жылдан бери эле ушу көчөттө Бишкек алпадан, Аякбек алпадан элдер колду камсыз кылып. Жылын канча миң деген көчөт? 1000, 2000, 3000, 10 миң, 20 миң болбойт эми ошондой. 10 миң көчөт өстүрүш элестетиңиздер. Бир катар тааныштырып көргөзүп кетели ма, Өмүр аке? Бул жерден баштайлы, кай жагынан баштайлы? Келе бересиң, оператор. Операторду да бүгүн жалдап алдык. Мына сууга тойгондор алмалар да буларчы. Алмалар. Ана мынабы талгарканак. Талгарканактар. Талгарский груша. Скилский талгарка деп коет. Булар жоо мына высший сорттор булар. Мыналар высший. Канча жылдан мөмө кирет бул? Бул Кудай кааласа 2-3 жыл эле салып атат буларчы. Бүт пышкан ододан улап. 3 жылда уже мөмө алат. 2 жылда гарант алат. Сакталышы кандай бул? Батыраак сатыш керекпи же? Бул мына ысык жерлерде сентябрда эле сатылып кетип атат. 100 сомдон, 90 сомдон. Анан суук жерлерде сакталып атат. Сакталып атат деңиз, а? Кыскасы 3 жылда урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, 3 жылда мөмө. Бунун баасы канча эми муну? 150 сомдон, 100 сомдон 200 сомго чейин да, суолого, жоонун ичкесине карапчы. Мына жоондар 200дөн. Чыныгы дыйкандан алсаңыздар арзан баада аласыздар. Көрдүңүздөрбү мына? Бул тамыры дагы эме? Нактын өзү груша. Груша. Айбасы айба эмес да бул. Айбалар арзан жүрөт. 50 сом, 70 сом арзан жүрөт. Айбага грушаны улап коет. Ооба, ошондой да. Бул груша өзү. Запись кетти ата? Жакшы. Тамыры да таза, наг экен бул груша. Мына жер черешнянын орду, черешнянын каз элек талап. Черешнянын баасы кымбат жүрүп атат. Базарларда 300 сомдон деп кече көргөнбүз. 350, 400ге дагы чыгып кетип атат кээ бир чоңдорчу. 350, 400ге дагы, Кыскасы 300, кызыгы 350 болду. Сиз тамырын эмнеге улагансыз черешняны? Меники тамыры кара гилас бүт. Кара гилас, өзү эң жакшы ошолбу? Эми бизге илгертен ошого уулап ошол жакшы. Азыр эми баягы жаңы сорттор, высел андай мындайлар чыгып, элдер бүт эле ошого таштап атат. Эми бир суроо бергим келди да, сөзү жылга таяр болуп калат. Бу селдер да улап койгонбуз. Сөзүңүздү бөлүм, кечиресиз. Эми көчөттө чоң ойгон деп атпайсызбы? Ушул бизде эми баягы Кызыл Булак, Айдаркен, Орозбеков айылы көпчүлүк ушу азыр гүлас өзү жакшы булып калды го азыр Өмүр аке, баягы гүлас кымбат же алмадан көп. Базарда көрүп атасыз, алма аябай көп, баасы да арзан. Ушул эмекан гүласыңыз буюрса канча жылда мөмө кирет, жакшы караса? Бере турган суроом ушул. 3 жыл, 4-чү жылдары кирип атат. 5-жылга жакшы караса, 5 жыл экен да. Мен бирөөгө сатсам, ошол жылы эле гүлдөп алып тур бирден экиденчи. Чамча ичинде болуп чыгып калат. Бүт пышкан ододан улайбыз да биз. Алмаларчы ба, биринчи катарда көрсөтөм. Алмалардын үстүндө учуда гүлү менен турат. Жүргүн мен силерге гүлүн да көрсөтүп коем мына. Жүрүм чыкана. Быйыл болсо да кийинки жылга алат да булар. Бүт шапталар экен булар, а? Кривой пышкан эмелер. Мына алмаларда мисалга баягы
өзбектер айтат го күртак гүл дегендер. Бизде мына ушу бүчүрлөр мына жерде мында карасаң бүчүрлөрү бар мына. Мына гүл мыналар. Бүт. Мына ордуда калса гүл демек да. Бул дагы накта эле Кече бир жерде топ гүлдөр турат эде. Мына гүлдөр мыналар. Мына гүл дейт мыналар. Көрдүңбү? Ашылар гүл. Бул да кыскасы 2-жылга ала турган алмалар. 3-жылга. 2-3 жылга жакшы алып. Тамыры эмнеге уланган бунун тамыры? Бул тамыры жөн эле сенсе анан баягы биякта турган М106га уланган бар. Казыл элек ал. Калоочулар болсо казып сатып беремиз. Өмүр ака, мындан 10 жыл алдың неге ушундай көчөттөр чыккан эмес? Айтыңызчы. Бизде мен балалык кезде билем да, бир 10-15 жыл алдың баягы эксек, 7-8 жыл, 10 жылда бир мөбөкил ассалам алейкум. Интервью болуп атат. Интервью бул чагда. Бир мүнөт, Жок, көчөттөр илгертен эле болгон биз. Мен карай алган эмес бизден. Мен мисалы 2000-жылдан бери эле бишкек алып сатам. Мына жерде азыр эми анча жылы 1-2 жылдан бери чыгып калдыбыз. Азыр сизде бир катар айтып кетиңиз эми өрү. Бирок мына эмелерге эми өттүк да жаңы. М106 деген подвойлоргочу, полукарликтерге. Ал бүт эле мына высокорослыларды уруп жүргөн. Азыр полукарликтер бар, полный высокорослый, бирок эмеси үстү крипсон да бул. Жакшы крипсондор. Жакшы мындай дараагонча чоңойбойт крипсон, любой эле крипсон. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Келиңиздер, мына кардарларыбыздан келип калды. Азыр бардык эле көчөт түрү бар экен да демек сизде. Түрү бар, азыр менде энди бардык эле эмес го, кичине өзүмө жараша сорттор бар. Шаптоолдун 2 сорту, алманын 3-4 сорту бар. Черешнянын 1 эле сорт бар, воловой 3. Азыр черешняңыз баягы майский, андан кийин баягы ондан кийин коконгилес деп коет да. Бизде баягы майдан кийин пышат турган бахарды айтпасын да сен. Май жок, май экпейбиз. Канча? 350, 400 ошондой болот. Каракочкулар 150 сомдон. Полукарликтерди айтасыз азыр, Полукарлиги мыналар 100 сом, мына высокорослылар. Полукарлик 150 деле берип атам. Ошо таладан казып берип атам. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, канча мүнөт болуп кетти? Мына кече жулуп келген. 6,5 мүнөт. Келе бересиз ага. Өмүр аке, бул жакты бир карап коңуз, жүзүңүздү жакшы таанылып койсун. Ушул Өмүр акебиз балалык кезинен туулгандан баштап ушул көчөт менен алектенип, азыр уктуңуздар 2000-жылдардан бери көчөт менен Бишкекке чейин жөнөтүп, бул жак кайсы жакка чейин? Тажикстан, Өзбекстанга чейин? Тажикстанга илгери бир барганбыз. 90 канчанчы? 96-жылы, 97-жылы. Ошодон бери Тажикстанга барбай бирок. Алардын өздөрү көчөт көп болсо керек. Самаркандтекке барабыз. Ошо граница. Самаркандтеке. Баткенге эле барабыз, узагы биягычы. Баткенгечи. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер ушул видеобуз жакшы лайк чогултуп, 500 лайк чогултуп туруп, андан кийин эң жакшы комментарий жазганга, ошондой эле биздин көрөрмандарыбызды Кадамжай медиадан көрүп келдим деп Өмүр акеге, Өмүр аке мага айттым. Өмүр акеден 5 көчөт подарка болот. Эң биринчи болуп жетишип алыңыздар эртең дейинби? Жакшы комментарий, лайк чогулткан комментарий сөз жазыңыздар, Өмүр аке, ыраазыбысыз? Ар бир көчөттөн бир-бирден болуп 5 көчөт сиздерге подарка болот. Жакшыраак сиздер менен келишип, ака-ука болбосоңуздар, Өмүр аке сиздерге дагы да жакшыраак көчөттөрдү подарка кылып бериши мүмкүн. Себеби дыйканда. Биз өзүм деле дыйкан үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Бизде эми алма, малина, гилес азыр жакшы акча болуп калды. Bundan башкасы акча эмес. Ошондуктан дыйканды дыйкан түшүнөт дегенде мен дагы полукарлик дегенде полу дыйкан. Өмүр аке, иштерге ийгилик. Ушул жерге келе бересиздер. Мен атайын ушул жерди өзүм изилдеп таптым. Азыр өзүңүздөр комментарийлерди окуп жатам. Өзбекстандан көптөгөн көчөттөр чыгып атат экен, эми жаман дебейбиз. Кебиркилер бак кылып алып атат. Кебиркилерде бат тамыры башкача болуп, өстүрө албай, ардеке болуп эле бирдемелер болуп, мондай болуп атат экен. Төмөнгө мен 2 номер калтырып койдум. Бул жакта жигиттин да телефон номерин калтырабыз биз оператор жигитибиздин. Сенде деле көчөттөр бар да? Ана көчөттөрдү ушул 2 номерге чалып, Өмүр акебиз алдыга келип ала бересиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, Алла разы болсун.